Бул эмне деген инструмент? Кыскача. Биринчи өзүңүз Royal Brokers компания да? Ооба, Royal компания. Буга кошулуп иш алып барайын деп атасыздар, Ооба. Биз буларга азыр подключение болуп атабыз. Буюрса адамдар келгенде акция алып, акция сатып берүү кызматын көрсөтөсүңөр. Ооба, бизде мол приложение болду. Буюрса биякта дагы тиги ITSS чыгат. Биздин эмелерибиз ошо ETF-ди сатып алса болот да, ошончо келеңдер эметебизби? Аты жөнүңүз кимсиз? Мен атым Акжигит Көкөев. Мен азыркы учурда ушул болуп аткан иш-чарада ITS Шария компаниянын шариаттык мүчөсү болом. Кеңешмесинин бул компаниянын ачылышына 1 жыл болуп атат. Бул ачылышында былтыр өткөн жылдын башында Алматыда болгон. Биз ошого чейин бул компанияда жалпы кайсы компаниялар исламга дал келет, кайсы компания дал келбейт, ошолордун баардыгын текшерип, жана тизмесин ошондо бергенбиз. Ошондо биз айткан элек, буйруса Кыргызстанга да келесиздер деп. Мына ошол күнгө жетип отурабыз. Бул деген элдин талабы болгондуктан, анткени биздин Кыргызстан өзгөчө коңшу мамлекеттерге караганда ислам каржылоо боюнча алдыда. Элибиз дагы түшүнүгү алдыда, жана мамлекетибиз дагы ошого ылайыктуу мыйзамдарды чыгарып берген. Мына ошондуктан элдин талабы менен мына ушул күнгө жетип отурабыз. ITS компанияда ошол бардык эмес, анын ошонун ичинде ITS Шария менен иштегендер, ал жерде азыр эле айтып кетти жетекчиси, 30 компания азыркы күндө жетишти. Башталганда аз эле албетте, бирок азыр акырын көтөрүлүп келе жатат. Эми кайсыл компания болот, кайсы компания болбойт, аны кандай билет десе, бул компаниялардын баардыгы эле, мисалы, кайсыл мындай эле стандарт бар шариатта, шариат уруксат бербеген товарлар. Мисалы үчүн арам товарлар деп коелу, адал эмес товарлар, арак менен иштеген, же болбосо риба менен иштеген, процент менен иштеген, традиционный страхование жана башка банк каржылоосу болсо, аларда биз кошпойбуз. Бул акция, бул ценный бумага, баалуу бумага, бул исламдагы терминдеги бул сукук деп аталат. Ал эми Royal компания мына азыркы мен кубанычтамын, албетте силерге да ыраазычылыгымды билдирем. Ушул ITS Шария компания менен кошулуп, биздин элибиздин жөнөкөй элиби же жалпы ишмерлерби дейбизби, ошолорго мындай жөлөк болуп, ошолорго себеп болуп бересиңер деп мен ишенем. Албетте бул Royal компания мен азыр сиздер менен таанышып аткандыктан, буга кошсоңуздар, иншалла буйруса биз дагы бир сыйра карап чыксак, келечекте толук түрдө мына шариатка ылайык болот деген үмүттөмүн.